Кайрадан эркек киши кыз кишиге кол көтөрүп кызды муунтууга аракет кылган, ал видеокамерага даана түшүп калган, ал зөөкүр кармалды. Кыргыз-тажик чегарасына жакын жерде кайрадан жер титирөө катталды. Жер титирөөнүн очогу 3 балга жеткен. Бишкек-Манас аэропорту жолунда инкассатордун катышуусунда жол кырсыгы катталды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Чүйдүн Садовой айылында эркек киши кызга кол салып муунтууга аракет кылган. Окуя кечээ болгон. Көчөдө эч ким жоктугун байкаган киши 14 жаштагы кызды жерге жыгып муунтууга аракет жасаган. Окуяны көрүп калгандар жетип келгенде ал качып кеткен. Кылмыш иши козголуп, шектүү кармалды. Чүй милициясынын маалыматында эркек киши мурун соттолгон. Кантта тентек балдар жол белгисинин күзгүсүн сыйрып кеткен учур видеого түшүп калган. Көчөдө бараткан өспүрүмдөргө оюнчук жагып калган көрүнөт. Эмнегедир күзгүнү токтоп турган унаанын үстүнө таштап кетишкен. Окуянан кийин мэрия милицияга кайрылып, милиция Кан шаарында жол белгилерин бузган 3 өспүрүмдү тапты. Кан шаарында жол белгисин бузуу фактысы боюнча милиция текшерүү жүргүзүүдө. ЧОИПтин басма сөз кызматы билдиргендей, социалдык тармактарда төңкүсүн Кан шаарында жаштардын тобу жол белгини сындырып жаткан видео тараган. Текшерүү учурунда белгилүү болгондой 10 октябрда Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмүнө Кан шаардык мэриясынан билдирүү келип түшкөн. Анда Абдрайымов жана Ишембаев көчөлөрүнүн кесилишинде белгисиз адамдар жол белгисиндеги сферикалык күзгүнү сындырып уурдап кетишкени айтылган. Бул факты каттууга алынып, териштирүү иштери башталган. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу чыккан. Текшерүүнүн жүрүшүндө милиция кызматкерлери бул окуяга тиешеси бар адамдарды аныктап, аларды Ысык Ата РИИПке алып келишкен. Алар жергиликтүү жашы жете элек тургундар болуп чыккан. 2008 жана 2009 жылы туулган жарандар. Азыркы учурда бул өспүрүмдөр менен тиешелүү тергөө аракеттери жүргүзүлүүдө. Текшерүүнүн жыйынтыгында материал боюнча мыйзамга ылайык чечим кабыл алынат. Булак турмуш кежи. Кыргыз-тажик чегарасына жакын жерде 10 октябрда саат 17:16 3 балдык жер титирөө болду. Кыргызстандын Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун маалыматы боюнча жер титирөөнүн очогу Тажикстандын аймагында Карамык айылынан 35 км түштүк батышта, Паткент шаарынан 115 км түштүк чыгышта жайгашкан. Кыргыз Республикасынын калктуу конуштарында жер титирөөнүн күчү сезилген жок. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арбага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7915 126 73 29. Маселе дизайн жок. Право за аппаратом принято остановиться. Жол эрежесин бузсаң апаңда жардам бере албайт. Кайгыл милициясы айдоочулар сабак алчу ролик жарыялады. Бул видео менен кайгыл милициясы мыйзам баарына бирдей экенин, жол эрежесин бузган айдоочуга чоң кызматтагы таанышы да жакыны да жардам бере албай турганын түшүндүргөн. Казакстандын Павлодар шаарында кыш башталды. Бүгүн 11 октябрда Казакстандын Павлодар шаарында түнү менен жааган кар көчкүлөрүн басып кыш башталды. Шаар тургундары социалдык тармактарга кар баскан көчөлөрдүн сүрөттөрүн жарыялап, такси баалары кымбаттап кеткенине нааразы болушууда. Ошондой эле Астана Павлодар унаа жолу убактылуу жабылганы кабарланды. Казавтожол мекемеси жарандарга алыскы сапарга чыгуудан кырманууга, ылдамдыкты сактоого жана жол эрежелерин так аткарууга чакырууда. Бишкек-Манас аэропорту жолу боюнда инкассатордук унаа катышкан жол кырсыгы катталды. Күбөлөрдүн билдиришинче, окуя 9 октябрда болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча жүк ташуучу унаа менен инкассатордук унаа кагышкан. Милициянын маалыматына караганда кырсыктан эч ким жабыркаган эмес, окуянын чоо жайы такталууда. Булак турмуш кежи. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта.
баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операция ушулда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Маршрут дизайнер. Право за поворотом принято остановиться. За поворотом принято остановиться. Саламатсызбы. Милициянын капитаны Муратбеков Нурсултан. Сизди токтотконубуздун себеби коруңуз чөп кетип баратасыз биринчиден. Экинчиден алдыңкы айнектериңизди караңгылатып алыптырсыз. Мүмкүнчүлүк болсо документтерди берип коесузбу? Атыңым Нурсултан. азыр. Чалбай эле болот, жардам бербейт эчимизге. Азыр. Алло, апа. Баягы ким эле? Аяшат. Ошого чалыңызчы. Бакта тосотчу. Чалсаңыз апа, азыр. Азыр 1 мүнөт. Эч кимге чалбай эле койсоңуз болот. Мыйзам баарына бирдей. Азыр чалып. О, апа. Чалыңызбы? Албай атат. Жардам бере албайт? Апа чалып коесузбу, пожалуйста, апа. Эртелеп коесузбу эке? Азыр. Апа чалсаңыз, башка бирөөлөр бар, чалсаңыз апа. Энди ашыктым. Азыр, Апа, биз таап кетип баратат, апа. Чалсаңыз мени жардам бере албайт бекен, апа. Байке, эч кимге чалбай эле болосуз, эч ким жардам бербейт. Апа, чалып коюңуз, апа. Апа. Күтөм, апа. Ушуга үйлөп коесузбу эке? Алло, апа, эмне болду? Бияк букет болуп кетти, целый, апа. Тааныштар барбы? Такеңизге чалсаңыз? Сүйлөңүз эке. О, апа. Фамилияңыз? Бешенали Шункарбек. Апа, бияк тааныш болбой калыптыр, мурдагыдай эмес экен, апа. Макул, апа. Атам айтпаңыз, тренировканы чаптабай эле айдасаңыз болмойт. Мейли, апа. Уланыңыз. Эмеден эле чыккан? Туугандар, биз бүгүн Белоцкийге жетебизби? Пробкадан качып, Бишкекти аралап, мындай тупик жолдорго кирип, элдерди түшүрүп, жол тегиз эмес экен деп. Жаман эле болуп атабыз. 1 сааттан бери Бишкектен чыга албай жүрөбүз. Азыр спринтерлер бияка бурулуп, чөптөрдү басып, кыскасы бияка чыгабыз деп атабыз, бир нерсе деп атат. Биз де түшүрүп койгон. Мына. Ушинтип өтүп атабыз жолдордон.